Қандай айтады? Соңғы сааттарға алынған жаңалықтар топтауы менен студияда мен Айгерем Жанықол, құтман күніңіз менен. Лондонда болған терактыдан жарақалғандардың арасында Қырғызстандың жарандары жоқ. Британ премьер-министрі Тереза Мэй бұл окуяны үрөй учурарлык жана жийиркеничтүү кол салуу деп атады. Уларда Шавкат Мирзоевтің Қазақстанға олғын сапар уланууда өз сөзүндө Өзбекстандын бүгүнкү саясатын курч маселелерден качпай, акылдуу компромисстерди издөө катары аныктады. Оларда эски кылымдагы алтын тыйындар Францияда табылды. Турак жайды сатып алган кожоюндун табылгасы 18-кылымга таандык. Бул жана башка кабарлар алдагы мүнөттөрдө. Лондонда болгон терактыдан жабыркагандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. 5 кишинин өмүрүнө забын болгон теракт кечээ 22 март күнү Улуу Британиянын Борбор калаасы Лондон шаарында болгон. Унаа менен келе жаткан киши көпүрөдөн өтүп бара жатканда бир нече адамды коюп кетип, андан соң парламенттин жанында турган полиция кызматкерине бычак урган. Аны экинчи полиция атып өлтүргөн. Каргашадан 5 киши каза болуп, 40ка жакын адам жаракат алды. Бул арада кол салган адамдын аты жөнү тууралуу маалыматтарды Independent басылмасы жарыялады. Анда жазылгандай, Абу Иззаддин аттуу жаран тууралуу маалымат бар. Буга чейин ал терактларды каржылап келген деген күнөө менен түрмөдө отуруп чыккандыгы айтылат. Ошондой эле ал YouTube каналында жакын арада өзүнүн баракчасы аркылуу Британ парламентинин мүчөлөрү динге ишенбегендигин айтып, полиция кызматкерлерин өлтүрүүгө чакырык жасаган. Британ премьер-министри бул арада Тереза Мэй бул окуяны үрөй учурарлык жана жийиркеничтүү кол салуу деп атады. Терактыдан кийин өкмөт башчысы өзгөчө кырдаал боюнча өкмөттүк комитеттин чукул жыйынына чакырган. Жыйындан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кол салуу үчүн тандалган жер кокусунан болгон эмес, террорист биздин Борбор шаарынын жүрөгүнө ар түрдүү улуттар, түрдүү ишенимдеги, түрдүү маданияттагы кишилер чогулуп, эркиндик жана демократия салтанат курган жерге сокку ургусу келген деп жооп берди Тереза Мэй. Азырынча бул кол салуунун жоопкерчилигин эч бир террордук экстремисттик топтор өзүнө алган жок. Маалыматтарга караганда жихадчылар интернетте Британ бийлигинин электрондук каражаттарды учактын салонуна алып кирүүгө тыюу салган эрежесин активдүү талкуулашкан экен. Британ бийлиги жихадчылардын электрондук каражаттар аркылуу учактарды жардыруу планын билип калып, тыюу салганы айтылган эле. Эми жергиликтүү кабарларга келсек, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети депутат Өмүрбек Текебаевга карата козголгон кылмыш иши боюнча так далилдер топтолгонун билдирди. Эске салсак, кечээ Ата Мекен партиясы Текебаевдин адын күнөөлөп жатканын, орус жараны Леонид Маевский менен жолукканын, төгүндөгөн кагаздарды тапканын айтып, элге кайрылуун жасаган. Ал эми Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат маалыматында депутаттын Кыргыз Республикасынын жарандары менен коррупциялык байланыштарды түзгөндүгү айтылат. Барынын максаты 2010-жылы Мегаком компаниясын башкарууга кызыктары болгон адамдардан ири өлчөмдүк акча өндүрүү болгон деп айтылат ведомствонун маалымат кызматынын билдирүүсүндө. Өмүрбек Текебаевдин кылмыш кылганын тастыкта турган бир катар күбөлөр жана документтер бар экени, бирок алар мыйзамга ылайык кылмыш иши аягына чыккыча ачыкка чыгарылбай тургандыгы айтылат. Ата Мекен партиясынын саясий кеңеши лидери Өмүрбек Текебаевди тез арада бошотууну талап кылган. Партия бул тууралуу расмий билдирүү таратып, Текебаевга тагылып жаткан айыптар негизсиз экендигин билдирген. Жергиликтүү кабарлардан эми Борбор Азиядагы болуп жаткан кабарларга өтсөк, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Казакстанга болгон иш сапары уланууда. Маалым болгондой, сапар алкагында 500гө жакын бизнесмендер катышкан бизнес форумда $1 миллиард келишим түзүлгөндүгүн жергиликтүү басмалар жазышууда. Казакстан президенти болгон жолугушууда аткарылган иштер, ошол эле чек аралардын ачылышы, соода жүгүртүү соңку 5 жыл ичинде 30%га жогорулагандыгы белгиленген. Бул арада Deutsche Welle немис басылмасы Мирзиёевдин Казакстанга сапары тууралуу макаласында маркум Ислам Каримовдун ордун баскан Мирзиёев коңшу мамлекеттер менен болгон мамилесин арттырып, аймактык кызматташууну бекемдөөнү улантып жатканын жазган. Өз кезегинде казакстандык Хабар Казинформ басылмасына берген маегинде Өзбекстан президенти өлкөнүн тышкы саясаты коңшулары менен болгон мамиле кандай түзгөнүнө жараша өнүгөөрүн белгилеген. Ошондой эле Борбор Азия мамлекеттериндеги көйгөйлөр, такталбаган чек ара маселелери, суу ресурстары туурасында дагы маселелерге кайрылып, бир эле мамлекеттин аракети менен чечилип калбасын белгилеген. Теманы ушул улай коңшу мамлекеттер ортосундагы көп жылдан берки чечиле элек. Ушул маселелер биздин дагы талкуубузда. 11 каналдын бүгүн коногу эл аралык мамилелер боюнча адис Идил Осмонбетов. Идил мырза, куш келипсиз. Сау болсун.
Жогоруда өзүңүз уккандай биз Өзбекстан президентинин сапары тууралуу айтып өттүк. Ошон улай эле бир суроону берейин деп атам. Буга чейин дал ушул Өзбекстандын башка коңшусу болгон ошол эле Ашхабад, анан Казакстан менен дагы мамиле анча эмес болчу деп сыпатталып келет да. Эгер Кыргызстан менен сууга байланышкан маселелерди эске алганда, негизи эле Казакстан менен көз караш кандай болчу эле буга чейин? Албетте бул суроо ошол эле маркум Ислам Каримовдун башкаруусунда учурдагыга байланыштуу. Мындай Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын президенти шайлангандан кийин эле биринчи жарыясында айткан ал. Мен жаңы тышкы саясатты жүргүзөм, сөзсүз. Анан чоң максаты, негизги максатым бир эле дейт. Борбордук Азияда болгон шериктеш мамлекеттер менен жаңы мамиле түзүп, көйгөй маселелерди чечип койгон депчи. Бул эмнеден баштайт? Бул чегара, соода, анан өзүнүн негизги максаты болчу. Ал айткан, мен сөзсүз Борбордук Азияда Кыргызстан болобу, Тажикстан болобу, Туркменистан же Казакстан болобу, алар менен жакшы саясий, экономика жагынан мамиле түзөм депчи. Ошо менен ойлойм, бул Казакстанга бараткан биринчи сапары, бул расмий сапары, бул биринчи кадам ошо мындай Орто Азияда жаңы мамиле түзгөнгө максатыды. Негизи Өзбекстан президенти берген ошол Казакстанда жергиликтүү басмалар берген маектеринде Борбор Азияда маселеге токтолуптур. Көптөгөн жылдар ошол чечилбеген көйгөйлөргө сөзүндө ошол суу жетишпеген маселе илгерте күндөн бери эле болуп келген, анан глобалдык жылуулануу деген маселелер жаралгандан бери ошол бул суроо ого өтөр күчөдү деп айтат. Кандай дейсиз? Кезеги менен ошо кошуналарын кыдырып келе жаткан лидердин сөзүнөн улам бул ошол эле Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, ошол эле Тажикстан өз ара ошол кандай жол менен жогоруда айтылган маселелердин арыла алат? Балким кандайдыр бир бирдиктүү стратегия керектир дегендей. Биринчиден туура бирдиктүү стратегия керек. Бирок биз түшүнүп коюш керекпиз. 21 жылдын ичинде бул Борбордук Азияда болгон мамлекеттер бул көйгөй маселелер чыкканда, бул чоң маселе бул чегара проблемасы, анан суу маселеси. Анан биз карап көрсөк тарыхты, бул чегара маселеси жана суу проблемасы бул Совет доорунан калганда 25 жылдын ичинде чечилбеген мындай проблемалар ошондон чыгып атат да. Анан сөзсүз Борбордук Азия менен достук жолу менен мындай өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгы жоготпой сөзсүз чечиш керек. Эмне үчүн? Бул чегара маселелерди чечип койсок, чегара маселе бул мындай геосаясат эткип, бул өзүнчө мамлекеттин нерви депчи. Эмне үчүн? Бул бизде баары мындай жакшы достук келишим менен келсек, чегара маселелерди чечип алсак, анда эч кандай мындай тоскоолдуктар барбойт. Мындай соодага, мындай гуманитардык адамдарга жөн эле миграция боюнчачы. Биринчиден, анан экинчиден бул суу маселеси сөзсүз мындай чечиш керек. Бул келишим болуш керек, стратегия. Бирок биз түшүнүп коюш керекпиз. Кандай суунун маселеси болуп атат? Бул биринчиден Кыргызстан, Тажикстан мамлекеттер болгону, тоо мамлекеттерген сууну биз аларга вегетативный периодка кышында, күзүндө даярдап, анан вегетативный жазында берип коебуз да. Алар жемиштерди өсүнүмдө чыгарсын депчи. Бул советтик доорунда система ошондой болчу да. Бирок 25 жылдын ичинде чын эле айтып коюш керек, Кыргыздын мамлекети, Кыргыздын өкмөтү каражаттарды, чыгымдарды өсүнүп алып атат да. Эмне үчүн? Сөзсүз гидроэлектростанцияларды Кыргызстанда болгон, аларды эксплуатацияга каражат керек сөзсүз. Тазалаш керек, оңдош керек, туурабы? Ошон үчүн суу маселесин чечкенге сөзсүз башка мамлекеттер, Өзбекстан болобу же Казакстан, алар Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын түшүнүш керек. Анан биз суу маселени көтөргөн жокпуз. Биз суу маселенин акча сураган жок суу үчүн. Биз эксплуатация боюнча каражаттарды сурап атабыз, чыгым болуп атабыз да. Анан алар мындай ошого макул болсо, биз көп эле проблеманы чечип коебуз да. Сиз эмелеки менен кайрадан Казакстанга темага кайрылгым келип турат. Сиз сыяктуу эле ушул мындай маселени талдаган адистер ошол Өзбекстандын азыркыдай амбициясы же болбосо багы либерализация процессине кабар берет дешти. Тактап айтканда, аймакта ошол экономикалык лидер катары өзүн сезип келген Казакстан үчүн эми жагдай өзгөрүлөт, жана рыноктогу жана инвестиция үчүн күрөш эми башталат деп талдап жатышат. Кошуласызбы ошого? Бул мындай да, бир асыр геосаясатты кырдаалда көрүп көрсөк Борбор Азияда. Казакстан менен Кыргызстан бул биз ЕАЭПтин мүчөбүз. Туурабы? 5 мамлекет киргенден кийин ЕАЭПтин өзүнчө бир эрежелери бар да. Анда бизде эркин товарлар жүрөт, мындай адамдар депчи. Ошон үчүн Өзбекстанды карап көрсөк, ал үчүн Казакстанга сапары менен барып, сөзсүз мындай соода жана экономика жагынан көйгөй маселелерди койду. Өзбекстан өзүнчө бул чоң мамлекет, аябай көп кишилер жат. Анан экономика жагынан алар көп товарларды чыгарышат да. Хлопактан баштап автомобилге чейин.
Анан биз карап көрсөк, эски Deo Nexia деген соода бренди болчу, азыр Ravon дегенди. Аны Өзбекстан азыр Казакстанга сатам дейт. Анан экономика жагынан карап көрсөк, алардын заводдору Казакстанда бар. Анан Өзбекстандын автомобилдерди саткандар, анын баасы төмөн. Россиядан чыган же Казакстандан чыган автомобилдерчи. Анан Өзбекстандын мамлекет сөзсүз Казакстанга барган сапары менен өзүнүн негизги экономика жагынан кызыкчылыктарын чечип алабыз депчи. Эмне үчүн? Биз алар ЕЭПке кирбегенден кийин аларга өзгөчө бир бажы кодекси кирет да. Ошон үчүн ал өзүнүн жаңы жолдорду издеп атат да, өзүнүн буюмдарын ЕЭП рынокуна сатабыз депчи. Ошо бир булагы бул Казакстанда жакшы мамиле менен түзүп, алардын автомобилин сатып, ошонун мындай киреше экономика бюджетине киргизген да, максат. Сиз жогоруда чек ара маселесине токтолдуңуз. Мен ушуга байланыштуу бир суроону узатайын. Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр дагы учурда уланып жатат, билесиз. Өкмөт аралык делегация ушул 10 күндө бул маселени талкуулашкан экен. Бул туурасында дагы маалыматтар чыгууда. Негизи эле бул жааттагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу кандай пикирдесиз? Биз билебиз, өлкө башчысы дагы буга чейин Өзбекстанга барып келген, бир канча ирет дагы январда, эгерде эсиме чыкпаса, Өзбекстан тараптан дагы делегация бул Өзбекстанга келип, бул жакта багы мейман болуп кетишкен эле. Андан кийин дагы бир эмес бир нече жолу жолугушуулар болгон. Деги эле ушунун тегерегинде жыйынтыкты кандай күтсөк болот, бул кечиресиз. 2 ай, биз билебиз, 2 ай убакыт берилген, мындайча айтканда январда берилген убакыттан апрелге чейин ушул маселе сүйлөшүүлөр аягына чейин чыгат деген дагы маселелер айтылган эле. Мен уже айтып кеткенден кийин бул сөзсүз 2 ай берген мамлекеттин башчылары өкмөттүн комиссияларына иштеткеле, чек ара маселени коюп эметкеле да. Анан 2 этабы болчу да, бул демилитация жана демаркация деген процесстер. Бул анан 2 мамлекеттик комиссиялар иштеп, азыр бир угуп атабыз, может быть, алар жыйынтыгына келгенден кийин, бирок кайсы фактор болгону биз көрүш керек сөзсүз. Аны көргөндөн кийин ошондо биз бирдеме айта алабыз да. Бирок бул чек ара маселе аябай оор чек ара, эмне үчүн маселе? Бул өзүнчө көп саясатчылар, чоң саясатчылар пайдаланат. Бул кызыкчылык болбой калды, мындай коргон жок депчи. Ошон үчүн аны аябай акырындап менен, достук менен, анан сөзсүз улуттук кызыкчылыгын жоготпош керекпиз да. Рахмат пикириңизге. Эл аралык мамилелер боюнча Эдил Осмонбетов менен Борбор Азия мамлекеттериндеги суу тартыштыгы учурда Казакстанда жүргөн Өзбекстан президентинин сапарынын алкагында дагы көтөрүлгөн маселелерге токтолдук. Эми кошу Тажикстанга келсек, мындан ары Тажик аткаминерлери президенттин уруксатсыз башка мамлекеттерден же эл аралык уюмдардын сыйлыктарын ардактуу же атайын наамдарын ала алышпайт. Бул Тажикстандын парламенттин төмөнкү палатасы кабыл алган мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамга киргизилген өзгөртүүнүн талабы. Мыйзамга өлкө президенти Эмомали Рахмон кол койду. Дагы бир өзгөртүүгө ылайык, кош жарандыгы бар адамдар мындан ары өлкөдө мамлекеттик кызматтарды аркалай албайт. Ошондой эле Тажик парламентинин депутаты Абдухалим Гафоров башка өлкөлөрдүн же эл аралык уюмдардын бардык сыйлыктары ошол мамлекеттин менчиги болуп эсептелерин жана алар музейге берилиши керектигин билдирген. Анын айтымында сыйлык мамлекеттик кызматкерлерге тапшырылып жаткандыктан чет мамлекеттер менен эл аралык уюмдар өздөрүнүн андай ниети тууралуу алдын ала Тажикстан президентине кабар бериши керек. Орусия президенти Владимир Путин Тажикстанга акыркы сапарында Эмомали Рахмонго Александр Невский орденин тапшырган. Андан сырткары Тажикстан тышкы иштер министрлиги Сироджиддин Асловду достук ордени менен сыйлагандыгын белгилеп өтөлүк. Спорт кабарларынан кыргызстандык спортчу Жыргалбек Эмилбеков аралаш мушташ боюнча эл аралык турнирде сыныгына карабай атаандашын жеңип алды. Маалым болгондой, аталган турнир 18 мартта Кореянын Сеул шаарында өткөн. Жаш күч спорт клубунун өкүлү Эмилбеков кореялык спортчу Ли Донг Жу менен беттешкен. Кыргыз балбаны биринчи раундда атаандашын жеңип, экинчи раундда болсо мушташ учурда колун сындырып алган. Мындан улам ал бул раундда атаандашын жеңилип, эсеп саны 1-1 теңелген. Ал эми 3-чү раундга келгенде Эмилбеков алган жаратта карабай кореялык спортчуну жеңип алганы айтылууда. Башка кабарлардан Франциянын түндүк чыгышындагы Гранд-Тест аймагында 38 кылымга таандык делинген алтын жана күмүштөн жасалган тыйындар табылганын Le Dauphin басылмасы жазып чыкты. Кумарага салынган акчалар аталган аймактагы үйлөрдүн биринде казылган аңдан табылган. Тыйындар абдан эски болгондуктан изилге келгенде Египетте жасалган Испаниянын королу Филипп II убагындагы акчалар экендиги белгилүү болгон. Маалыматтарга караганда тыйындар табылган үйдү жаш үй бүлө
мындан 3 жыл мурун сатып алышкан экен. Кожоюн ремонт иштерин жасоо үчүн үйдүн айланасын тазалап жүргөн маалда таап алганы белгиленет. Маалыматка караганда үй 1580-жылы салынган. Франциянын мыйзамына ылайык табылган мындай кымбат баалуу буюмду мамлекет биринчи тапкан адамдан ала албайт, бирок табылган сейрек буюмду изилдөөнү 5 жылдай уланталат экен мамлекет. Ошентип табылган адамдын каалоосу болсо мамлекет аны акчага алмаштырып сатып алса болот. Бул кабар соңку сааттарга алынган жаңылыктарды жыйынтыктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык. 11 каналы саат 7-де кечки, анан 8-де күн жыйынтыгын чыгарган жаңылыктарын дагы сунуштайт. Өткөрүп жибербеңиз.